Жалал Абад облустук мамлекеттик телерадио компаниясынын өрнөктүү өмүр көрсөтүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышы коомдук ишмер көп кырдуу талант Дооронбек Садырбаевдин басып өткөн өмүр жолуна карата арналмакчы. Ноокенден чыккан кыргыздын Чыган уулунун кыскача өмүр баянына кезек берсек. Дооронбек Садырбаев Жалал Абад облусунун Ноокен районундагы Апыртан айылында 1939 жылы 13 февралда туулган. Ошол айылда 7-класска чейин окуган. 7-классты бүткөндөн кийин райондун борборундагы номер 1 орто мектебине кирип, 1957 жылы орто мектепти аяктаган. Ленинградтагы театр, музыка жана кинематография институтун бүтүргөн. Дооронбек Садырбаев 70тен ашуун даректүү тасмалардын Арман, Махабат дастаны, Эне бөрүнүн ыйы өңдүү 16 көркөм тасманын автору. Анын 8 көркөм жыйнагы жана 700дөн ашык публистикалык макалалары жарык көргөн. Эли жерди баарынан жогору койгон, чыныгы патриот, нукура кыргыз, улуу инсан, асыл адамдык сапаттары менен ар бир кыргыздын жүрөгүндө жашап келет. Ал башта айтылып кеткендей, айтылуу Апыртан айылында төрөлдү. Элдин уулу боло алды. Туулуп өскөн айылынын атын даңазалады. Киндик каны тамган жерине өмүрү өткөнчө жардам колун сунду. Ал төрөлүп чоңойгон үй азыр жок. Эгин талаага айланып калган. Бирок бир туугандары унутта калтырбай, ата журтунда калган жалгыз өрүктү көрүп эстеп турушат. Түпкү туулган жерибиз, түпкү ата тегиз ушул жер Апыртан деп айтылат. Мына жер биздин үйдүн орду болгон. Ушул жерде чоң коргон болгон экен. Эми мен аны көрбөй калдым. Апамдардын айтуусу боюнча. Азыр бизде ушул бир агротуздан бир түп өрүк калган. О, тетинде көрүнүп турса керек. Ошол. Анан кийин атам тиги бирлик колхозуна башкарма болуп кетип, бухгалтер болуп иштеп жүрүп, анан биз ошол жакта жашап калдык. Мен дагы ошол жерде туулгам. Анан Дооронбек акам дагы 16 жашында Бишкекке кетип, ошол бойдон ошол жакта окуп, ошол атамдын өлгөнүнө нааразы болгонбу же кантип эле ушундай дартты лечение кылса болбойт деп биринчи немеге тапшырган экен. Медициналык окуу жайына тапшырып, аны 3-курска чейин окуган. Андан кийин Алымхан деген киного тартылып, Балташ Кайыповдун киносуна. Анан ошол жерде ушундай кино тармагына кызыгып кетип, окуусун таштап, андан кийин Ленинградтагы кинематографический институт бүтүп келип, анан Кыргызстанда ошо кинорежиссер, диктор болуп иштеп келди өмүрүнүн аягына чейин. Андан кийин акам Раматылыкты ушу партия кезинде деле жана кинолорунда анча-мынча партиялардын кемчиликтерин кошуп койчу сюжетине. Анан ошондо куугунтук жеген аябай. Биринчи Кыргызстандан кетип Грознойда Жохар Дудаев менен жүрдү. Жохар Дудаев ошол жерден үй берген. Анан Грузиянын президенти Гамсахурдияны дагы грузиндер кууп, библиотекаларын өрттөп, ал дагы ошо Грознойго келип, Гамсахурдия экөө бир айылда, бир көчөдө, бир жерде жашашкан. Неме болуп. Андан кийин кайра келди. Келгенден кийин дагы эле куугунтук токтолбостон Раматылык акам Турцияга иштеген кетти. Ошо Турцияда иштеп жүрдү. Анан бир отпускага келгенде мен Бишкекте элем, түштүккө келатабыз, машинени мага айдатып алган. Келатсак Сусамырдагы жанагы столболор бүт кыркылып, түп тамыры менен кыркып аткан экен элдер, жанагы связан столболордун. Ошолорду көрүп, анан жеңем айтты: "Сокин, мен жакшы Турцияда жашайм. Бирок мына элдин акыбалын карачы, мына столболорду карачы. Мен келип бул саясатка аралашып, кыргыз элин оңдосом, кыргыздарды топтобосом болбойт экен" деп келип, анан 95-жылы биринчи жолу Жогорку Кеңештин депутаттыгына койгон. Балалык кези, байоо таза бал таттуу күндөрү дал ушул айылда өттү. Үй бүлөдө 2 уул 4 кыз болуп чоңошту. Атасы жаш кезинде кайтыш болуп турмуштун оор сыноолорун жоон териси менен сезди. Аттың дүйнө, ажалга айла жок тура. Атасынан жаш калганына ызаланган бала дарыгер болууга бел байлайт. Бирок анын жан дүйнөсү чыгармачылыкка ыктап, кино жаатына ооп кетет. Бул мектепте окуп жүргөндө эле өтө сүйүндү. Бардык сабактардан жакшы окуган деп айтышат. Эми биз ал кезде мен өтө
жаш элем анан Алымкан деген телефильм бар да. Ошол Алымкан телефильмде Токтогулдун жаш кезиндеги ролуна кастинг болуп, ошондон өтүп Токтогулдун жаш кезиндеги ролун аткаргам. Анан кийин ошондон улам баягы маданият жагына кызыгып 4-курстан окуусун таштап телевиденияга ишке кирет. Алгач диктор болуп, режиссердун жардамчысы болуп жүрүп, анан окуусун улантып Ленинградтан режиссерлук факультетин бүтүп келип, анан толук кандуу режиссер болуп иштеп калды. Кыргыз телефильмде, өмүр бою кыргыз телефильмде иштеди. Анан бир тууган катары биз эми барыбыз баягы жетим жүрүп жетилет деген макалга жооп кылдык окшойт. Барыбыз өз күчүбүз менен окудук. Бизге ата катары тарбия берди, насаатын берди. Ал кишинин мүнөзү өтө жумшак. Эч качан үнүн катуу чыгарып сүйлөбөгөн, боорукер, ошондой инсан эле. Бирөөнү баягы өзүнөн алсызды эме кылганды жаман көрчү да, басынтканды жаман көрчү. Ошондой бир жакшы инсан болчу, бир тууган катары бизге жакшы тарбия берди. Туулуп өскөн айылына там тикелейм деп, алдына максат коюп, жер тилкесин сатып алган. Тилекке каршы ал мүдөсү ишке ашкан жок. Айттырбай келген ажал арабыздан алып тынды. Ошол кездеги өз колу менен отургузган жаңгак көчөттөрү азыр чоң бакка айланды. Нерден жер алып, ана жаңгактарды өз кол менен эккен, жер алып там салам деп там салганга үлгүрбөй калды. Тууганчыл, менин азырам атын айтпай мен тергейм бу баланы. Мынау Чалым өкө бир туугандай болчу, бир туугандай эле, ушунчалык жакшы көрөт эле. Ооруду Бишкекке апарып дарылатып, ошол жакта карап, ар күнү келип кабар алып, анан өлгөндө түнкү саат 2-де үзүлдү, кабар кылдым мен телефондо. Ошо замат келди. Эртеси күнү кар жаап турат, ошентсе дагы ошо вертолет таап, вертолет менен алып келди, ушул жерге алып келип, муну жерге түшүрдү. Ошол жерге түшүрүп, колу менен коюп бардыгын. Анан кетти өзү. Мындай адам эми ушул жерде чоңойгон, өзү ушул жерде чоңойгон. Мен ал кичинекейлигин билбеймин, чоңойгондо келген мен бу жерге, чоңойгондо. Кайнемдер айтты эле, эшек бутуру минип, тетири минип, ушинтип ушул жерде чоңойгон бала деп. Мына аз-маз айылбыз өзүбүз, аз эле айылбыз. Ушул жерде чоңоюп өскөн бала. Өмүрү кыска болуп, бул дүйнөдөн кош айчканы менен аны айылдаштары унутушпайт. Жасаган жумуштарын эске алышып, көкүрөк кире сыймыктанышат. Торунбай ака абдан кеңпейил, чынчыл, боорукер, бардык туугандарга бирдей караган жакшы инсан эле. Эми өмүрү кыска экен, эртерээк өтүп кетти. Биздин чоң аталарыбыз 100-115ке чейин жашаган экен. Эми ал өмүрдү Кудай бербептир. Бирок элдин кызматын бир 20 жыл, 30 жыл элдин кызматында жүрдү. Чогорку кеңештин депутаты болуп 3 жолу, 4 жолу шайланды. Эл баалаган, эл сыйлаган инсан болчу. Акыйкатчылыкты, чындыкты, бардык байкембагалына, бардыгына, тууган урукка, элге бардыгына тегиз караган кеңпейил инсан эле. Дооронбек Садырбаев доордун даңазалуу адамы катары бааланып келет. Адам айтылбай калса өлөт. Ал эми Садырбаев түбөлүк жашайт. Анткени анын коом үчүн жасаган ак кызматтары, чыгармачылыкка арнаган жашоосу анын экинчи өмүрүн улап келет. Мунун эми ошол кылган эмгектери азыр мына тынчтык элине Кыргыздын тарыхын, Кыргыздын мурунку мына кинолорун алгылачы, мына Кайран эл деген кинону кандай, ошолорду азыркы жаштар билбейт. Мына тартып кеткен экен, азыр көрүп айтат, чындыгында ошондой кыйынчылыктар болгон илгерки заманда.
ошолор менен ата-энелерибиз илгертен күрөшүп келип ошол азыркы турмушка жеткирген ошо ата-бабаларыбыз болгон да. Ошолор абдан чоң баягы биздин тарыхыбызды, ошо мурунку өткөндөрдүн баарын элестетип турат. Мына махабат сүйүүсү кандай тарыхый немелер бар. Учурунда алардын демократиялык чапанын жамынган неокоммунисттер экендигин мен билбеп турмун. Эми билип отурам, ошол алчы таасын жеп калган немелердин жанагы байтып даракты таламайга ала баштаганы тартылган биздин көз алдыбызга. Кыргызстан эгемендик алган мезгилден баштап, тагыраак айтканда 1995 жылдан тартып көз өткөнгө чейин ал Кыргызстандын жогорку кеңешинин депутаты болуп, чоң саясатка аралашып, өлкөнүн демократиялык өнүгүүсү, бийликтин эл үчүн иштөөсү үчүн депутат катары зор салымын кошуп, буга чейин атка минерлердин кетирген каталарын тике айтып, коомдогу көйгөйлөрдү чечүүдө беттеген багытынан кайтпаган ири саясатчы катары көргөз алган. Кыргыз киносуна да эбегейсиз салым кошуп кетти. Мыкты режиссер эле. Анын тарткан махабат дастаны тасмасы ушул кезге чейин көрүүчүлөрүн жоготпой келет. Кечелүү жерде киносу болду. Махабат дастаны деген киносу болду. Ыйлап отуруп көрдүм, ыйлап отуруп көрөм, ошону көргөндө ыйлап отуруп көрөм. Куду биздин айыл бар ошонун ичинде. Биздин айыл бар. Менин чалым ата талып атат, өзү жайлоодо эле ата талып, булак чаап, булак челе. Ошолорду көрдүм. Ыйлап отуруп көрөм, көргөн сайын ыйлап отуруп көрөм. Кыйын эсиме түшөт. Бүртүн уктай албай эзилип, ошентип чыгам ошо кинону көргөндөн кийин. Сырт жакта да далай өмүр өттү. 1992-93 жылдары Чеченстанда, Иракта, Грузияда болгон, Туркияда да Ихлас Film Production кино студиясында иштеп, үйрөнчүктөргө кино өнөрү боюнча сабак берген учурлары болду. Теле жаатында да мыкты журналист экендигин кезинде көрсөтө алды. Поэзия ыргактары да курч жазылып, адабиятка да өзгөчө салым кошуп кетти. Акамдын баа жеткис ырлары бар да. Чындыкты туткан, бүт кемчиликтерди бетине көрсөтүп айткан бир топ чыгармалар бар. Андан кийин роман жазды, Алыкул айрыкча Алыкул Осмонов жөнүндө роман жазды, кийин ырларын которуп жүрдү Агешенин. Андан кийин төкмөлүк жагы да бар эле. Өтө тамаша көй, ушундай бир баа жеткис инсан эле да. Анан 90-жылдары Кайран эл деген фильм жаратты, 6 бөлүктөн турган. Мына ошол документалдуу тасма 6 бөлүктөн турган. Ушул тасмасын тарткандан кийин бул акам бийликке жакпай калды. Ошол тасманы мына бүгүнкү күнгө чейин элге көрсөткөн жок. Себеби улуттар аралык, элдин арасында улуттар аралык доо кетет деген шылтоо менен көрсөтпөй, ошондон куугунтукталып, ошол убактагы президенттер бир топ эле куугунтуктап жумушсуз калганда, анан Турцияга барып Ихлас фильмде 2 жыл иштеп келди. Дооронбек Садырбаев Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин өзгөчө жигердүү депутаты болгондугун көпчүлүк баса белгилеп айтып келишет. Ал депутат кезинде калыс сөзү, оппозициячыл маанайы менен айырмаланган. 21-кылымдын башында Кыргызстанда бир катар оппозициячыл нааразычылык жыйындарын уюштурууга катышкан. 2004-жылы ноябрда Ата журт деген оппозициялык кыймыл түзүлгөн. 2005-жылкы 24-марттагы элдик
эмгек ыңкылапты колдогон коомдук ишмерлерден болгон. 2008-жылы 28 майда 69 жашында оорунун айынан Бишкек шаарында каза тапкан. Сөөгү Бишкектеги Аларча көрүстөнүнө коюлган. Көзү тири болсо быйыл туп-туура 80 жашка чыкмак. Азыркы депутаттарга жанына бара албайсың. Ал киши эч качан джип минген эмес, мындай чоң машиналерди минген эмес. Келгени эң мындай кымбат баалуу машинасы бул ГАЗ-31 болгон. Аны дагы мактанып келчү, бул машинаны Масалиев минче экен илгери, азыр мен минип атамын деп. Мына ушундай да машиналар менен келип, эл менен жолугуп, чоңдор мисалы үчүн эшиктен эмес, тешиктен бир жака кирет азыр чай ичкени. Ага мындай кылбайт эле да. Эл менен кошулуп, кадимкидей эле мына көчөгө төшөк салса көчөдө башка отуруп сүйлөшө берчү. Эч мындай бой көтөрүү деген жок эле да, мен ушунусун сыйлайм да. Анан байлыкка умтулуу деген болгон эмес бул кишиде. Мына өзүңөр көрүп атасыңар. Бир дагы дүкөнү жок. Бир рестораны жок. Артында калган кымбат баалуу машиналери жок. Үйлөрү ошол депутаттык кезде берген 4 комнат этажды үйдө эле ошол эле калды. Дооронбек Садырбаевдин ысымы Бишкектеги мурдагы Бах көчөсүнө берилген. 2008-жылы ага өлгөндөн кийин кыргыз эл баатыры намы ыйгарылды. Ошондой эле Нокен районунда бир көчөгө жана бир орто мектепке да аты коюлган. Райондун борборунда эстелиги да орнотулган. Аван Кулумбетов атындагы тарыхый этнографиялык музейинде Дооронбек Садырбаевга арналган бөлмө да бар. Ал тирүү кезинде кийип жүргөн кийимдерин, сүрөттөрүн коюп кеткен. Дооронбек өзүнүн тирүүсүндө эле ушул музейге ушулган. Ушул музейдин ичиндеги Дооронбек Садырбаевдин залы деп эсептелет да. Мына өзүңөр көрүп атасыңар. Дооронбек баягы өмүр таржымалы, баягы иштеген иштери, депутат болгон убактагы эмелери, сүйлөгөн сөздөрү, Туркияга барып келгендегиси, Мургаптагы кыргыздарга баргандагысы бардык эмелер ушул жерде бар. Мына Дооронбек мындай алганда бир гана биздин Нокен районунан 3 жолку жогорку кеңешке депутат эмес, кыргыз эл баатыры да болуп атпайбы. Биздин элибиз муну аябай катуу сыйлайт. Мен ойлойм, бир эле Нокен районунун эли эмес, жалпы эле Кыргызстан Дооронбек Садырбаевди аябай баалап сыйлашат. Себеби бул киши ошол Кыргызстандын келечеги үчүн жогорку кеңеште иштеп аткан мезгилде көп жумуштарды аткарган. Элди мындай адилеттүүлүккө, жакшы турмушта жашоого чакырган. Мына мен өзү угуп жүргөм, баягы депутат болгондо баягы штабында иштечү элем. Жаштарды, мисалы үчүн баягы жаңы үйлөнгөн жаштарга эме мындай жакшы болсун деп биринчи ошол жаштардын үй бүлөлүк тууралуу кодексти жазган өзү, автор үчүн. Андан башка да көп эмелердин автору өзүңөр билесиңер. Дооронбек Садырбаевди бир гана биз депутат, кинорежиссер, кыргыз эл артисти катары баалабастан, вообще эле муну мен ойлойм да, Дооронбек кыргыздын келечеги үчүн кошкон салымдары аябай чоң да. Анын айрым юмордук аңгемелери 30дан ашуун тилге которулган. Кыргыз акыны Алкул Осмонов тууралуу кино романы Москвада орус тилинде чыккан. 1916-жылкы кыргыз көтөрүлүшү жана 1990-жылкы Оштогу улуттар аралык кагылышуу тууралуу эскерүүлөр камтылган даректүү тасма даярдалган. Кайран эл, анан кийин тиги Махаббат дастаны. Ушул фильмдери менен элге аябай сиңип кетти да. Анан өзү бул чыгармачыл адам экен, өтө күчтүү чыгармачыл адам экен да көрсөчү. Анан кийин ошол баягы чоң фильмди тартканда анан кийин Дооронбектин ким экендиги билинди да. Билинди. Ага чейин маани берген адамдар болгон, эми баягы искусство чөйрөсү ага аябай эле маани берчү. Анын күчтүү режиссер экенинечи. А бирок муну элдин калың катмары ушул эки фильм менен дуң эле дей түштү да. Анан кийин бул киши баягы депутат да болуп жүрбөдүбү? Баягы саясатка аралашып, анан кийин саясий иштерге өтүп, депутат болгондон кийин эл муну аябай тааныды. Эл аябай бул кишини ого өтөр сүйүп калды. Эмне дегенде бул чыгармачыл инсан болгондуктан баягы элдин көйгөйүн, элдин
ылдыйкы катмарындагы көйгөйдү жакшы түшүнгөн, аябай жүрөгүнөн өткөргөн, сезе билген адам эле да. Ошон үчүн бул парламентте бул киши сүйлөгөндө мунун айткандары элге аябай жагат эле. Себеби дегенде элдин сезиминдеги, элдин жүрөгүндөгү көйгөйдү алып чыгып сүйлөйт эле да бул киши. Өмүр бизден өтүп кетсе, эл эмгектен эскерсин деген сөз Садырбаевга да тиешелүүдөй. Анткени анын чындык үчүн чыркырап, эл мүдөөсү үчүн чуркаганы, бийликтин канча сынына, кысымына кабылса да артка чегинбегени, максаттуу кадам таштаган инсан экени элдин жүрөгүндө калды. Андан сырткары чыгарган чыгармалары жашоосун ушул күнгө чейин улап келүүдө. Бир туугандары бардык чыгармаларын бириктирип 5 томдук Даанышман деген китебин даярдашкан. Ал артында өрнөктүү өмүр жолун таштап кетти. Анын басып өткөн өмүр жолу чоң тарых, чоң сабак болуп калды. Түбөлүктүү тарыхый инсанга айланды. Убагында баркталып бааланбаса дагы мезгил анын кымбат инсан экендигин ачык көргөзө алды. Кыргыз эл баатыры Дооронбек Садырбаев элдин жүрөгүндө бекем сакталуу ойдон калды.